чогуу сыйынабыз. Бизди сүйгөн биздин ырайымдуу ыйык асмандагы Кудай Ата. Биз Кудайдан алыстап күнөөгө баткан адамдардан элек бардыгыбызды өзүңүз аяп, биз сизди таанып биле электе эле биз бара турган жазага тартылып, соттолуп, Ыйса Машаяк бардыгын өз мойнуна алып, анын төккөн ыйык каны аркылуу биздин күнөөлөрүбүздү түбөлүккө кечирип, кайрадан сотко келбей тургандай кылып, бизге түбөлүк өмүрдү асман падышачылыкка бара турган даңктуу үмүт бергендигиңиз үчүн бардыгына ыраазычылык билдирүү менен бардык даңктоолорду, алкышты сизге гана арнайбыз. Бул саатта Ыйса Машаяктын ыйык каны аркылуу куткарылууга ээ болгон адамдардын бардыгы сиздин алдыңызда чогулуп, сиздин ырайыңызды даңкташ үчүн, сөзүңүздү үйрөнүш үчүн, мамилелешүүдө болушубузга чакыргандыгыңыз үчүн ыраазыбыз. Бул саатта отурган ар бир адамды Кудай өзүңүз жетектеп, өзүңүздүн ырайымдуу колуңуз менен чогуу болуп, ар бир адамга керектелүүчү өз ырайыңызды мол кылып төгүп берүүңүздү суранабыз. Биз дагы да болсо өтө алсыз, акылсыз адамдарданбыз. Сиздин эркиңизди таанып биле элек адамдар болгондуктан өз каалообуз боюнча жашаган учурларыбыз көп. Бизди мындан дагы бекемдеп, мындан аркы жашообуз бир гана сиздин алдыңызда татыктуу, сизге жага турган жашоо болушуна жардам бериңиз. Биздин мамлекеттеги жыйындар, чет мамлекеттеги бардык кыйынчылыктарга карабастан өз ишенимдерин сактап келе жаткан бардык бир туугандар менен чогуу болуп, ырайымдуу колуңуз менен чогуу болууңузду суранабыз. Көптөгөн адашкан адамдардын бардыгы сиздин улуу иштериңиз аркылуу кайрылып келишине жардам бериңиз. Кимде ким ооруп жаткан болсо, чың ден соолук берип, мындан аркы жашоосун бир гана сиздин даңкыңыз үчүн жашаганга мүмкүнчүлүк түзүп бериңиз. Ар бир убакта бизге керектелүүчү өз сөзүңүздү ачып берип, биз бара турган жолду ачык, айкын кылып көрсөткөндүгүңүз үчүн ыраазычылык билдирүү менен бул саатта дагы сиздин эркиңизди таанып билүүгө үйрөтүңүз. Биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Аминь. Amen.
Ыйык жазууну чогуу ачабыз. Римдиктерге жазылган кат 8-бөлүм 1140-бет. Римдиктерге жазылган кат 8-бөлүм 14-аят. Бир аятты чогуу окуйбуз. Римдиктер 8-бөлүм 14-аят. Анткени Кудайдын рухунун жетеги менен жүргөндөрдүн баары Кудайдын балдары. Ушуга чейин окуйбуз. Эки миң жыйырма экинчи жыл жаңы эле башталгандайбыз болду эле, бирок ошол 2022 жылдагы аягына чейин жетип калды. Жылдын акыркы айын жашап жатабыз. Бизге берилген убакыт өтө бат өтүп жаткандыгын биз билебиз. Анын себеби биздин жашообуздагы бул дүйнөдөгү бат эле бүтөт дагы. Кудай өзүнүн эрки боюнча биз Кудайдын асман падышачылыгына барып, түбөлүккө Кудай менен жашай турган адамдарбыз. Ал күн бизге өтө жакын экендигин билдирет. Римдиктерге жазылган кат 13-бөлүмдө айтылгандай, уйкудан ойгоно турган убакыт келгенин билишиңер керек. Анткени биз ишенип калган убакка караганда бизге куткарылуу жакын деп айтылгандай, азыр биз кайсыл убакытта жашап жаткандыгыбызды өтө жакшы билебиз. Дүйнөнүн акырында боло турган пайгамбарчылыктардын баардыгы аткарылды деп айтсак болот. Бир аз убакыт өткөндөн кийин Ыйса Машаяктын кайрадан бул дүйнөгө келе турганына дагы аз убакыт калгандыгын биз жакшы билебиз. Ошондуктан биз машаякчылар уйкудан ойгоно турган убакыт келди деп даңтоорунда айтылгандай, биздин денебиздин ойлору боюнча дүйнөнүн убаракерчилик жашоосун бүтүрүп, бизге берилген мүмкүнчүлүктү туура пайдалануу менен жашообуздун акырында Кудайдын даңкы үчүн, Кудайдын эрки үчүн, Кудайдын бизге берген улуу тапшырмасын аткаруу менен жашашыбыз үчүн колдон келген бүт аракетти мындан дагы жакшы иш жүзүнө ашырышыбыз керекпиз. Бул жыл аягына бара жаткандыгы үчүн биз өзүбүз баа беришибиз керекпиз. Куткарылгандан кийин кандайча жашоо менен жашап келдик? Өзүбүздү текшерүү менен, изилдөө менен. Машаякчы катары Кудайдын асында туура эмес жашаган болсок, анда ошолордун баардыгын батыраак кыска мүнөттүн ичинде оңдогонго аракеттенип, Кудайдын биз аркылуу аткаргысы келген каалоосун аткаруу менен анын даңкы үчүн жашашыбыз керек деген чын жүрөктөн каалоо болушу керек. Ошонун артында сөзсүз түрдө Кудайдын жардамы биз менен чогуу болот. Жекшемби күнү эртең мененки сааттарда биз сиздер менен Кудайдын адамдарга берген эң улуу белеги деп аталган тема боюнча көптөгөн темаларды айтып келе жатабыз. Бүгүн дагы ошол теманы улантайын деп турамын. Биз Кудайдын таң калыштуу сонун укмуштуу белегине ээ болгон адамдарбыз. Эфесиктер 2-бөлүм 8-аятта ырайымдын негизинде ишеним аркылуу куткарылдыңар. Бул силерден эмес, бул Кудайдын белеги. Кудайдын ырайымын таанып билип түшүнгөн күнү биз куткарылганбыз. Кудайдын куткарылуусуна ээ болдуңар деген сөз Кудайдын белегине ээ болдуңар дегенге барабар. Кудайдын бизге берген белеги ушунчалык керемет, укмуштуу, мындан дагы бийик, мындан дагы баалуу жок экендигин далилдейт. Ошол куткарылууга, же болбосо Кудайдын белегине ээ болгон адамдарбыз. Ал белек кандай экендигин биз күн сайын ой жүгүртүп көрүшүбүз керекпиз. Еврейлерге жазылган кат 2-бөлүм 3-аятта ушундай улуу куткарылууга ээ болдуңар деп айтылат. Ушундай улуу куткарылуу деп эмне жөнүндө айтылат?
белекке ээ болдук, бирок ушунчалык чоң белекке ээ болгондуктан ага маани дагы беришибиз керекпиз. Белекти берген адамга жөн эле ыраазы гана болбостон, ошол белекти канчага сатып алды болду экен, баалуулугу канча экен деген дагы ойлор кетет го. Биздин оюбуз боюнча мынча турат деп ойлойбуз, бирок кийин изилдеп көргөндө биз элестеткенден дагы 1000 эсе, 100 000 эсе кымбат турган белекке ээ боло турган болсок, анда сөзсүз түрдө ыраазычылык билдирүү сезими дагы башкача болуп өзгөрүлөт. Ошондой сыяктуу эле мен дагы бул ушунчалык укмуштуу керемет куткарылууга ээ болгонубузду дагы толук кандуу түшүнө албайм. Анткени күн сайын жазууну изилдеген сайын, окуган сайын, үйрөнгөн сайын ал канчалык керемет куткарылуу экендигин биз таанып билебиз. Ошончолук Кудайдын ырайымына дагы ыраазы болуп жашаган жашообуз улантылат. Куткарылуу жөнүндө ыраазычылык болгондо, кубаныч толгондо биздин жүрөктөрүбүздө ыйык рух аркылуу иштейт дагы Машаякчы катары туура жашоо менен жашаганга бизди жетектейт. Ошондуктан куткарылдыңар деген сөздүн маанисин азыркы учурда да биздин мамлекетте, чет мамлекеттерде да көптөгөн семинарлар болуп аткан учуру куткарылган адамдар элчилердин иштери 2-бөлүмдө жазылгандай, Теңир болсо жыйынга куткарылгандарды күн сайын кошуп жатты деп айтылгандай, Ыйса Машаяктын келерин аз убакыт калгандыктан дүйнөдөгү көптөгөн адамдардын куткарылышын Кудай өзү да каалайт. Ошондой эле куткарылган адамдардын дагы чоң каалоосу деп айтсак болот. Куткарылгандан кийинки жашообуз кандай болушу керек, бул өтө маанилүү. Ал үчүн биз ээ болгон куткарылуу кандай керемет, кандай баалуу экендигин биз биринчи изилдеп көрүшүбүз керекпиз. Куткарылды деген сөздүн маанисинде күнөөлөрүбүз кечирилди, акталдык, кылмыштарыңардын жана күнөөлөрүңөрдүн айынан өлгөн жаныңарды тирилтти, түбөлүк өмүргө ээ болдуңар, жогорудан төрөлдүңөр, Кудайдын балдары болдуңар, Кудайдын мурасчылары болдуңар. Андан кийин көп нерселерди дагы айтсак болот, бирок эң негизги эле маанисин биз айтып кеткенбиз. Алардын ичинен дагы бирөөсү ыйык рухка ээ болдук деген тема эле. Рухка ээ болдук деген сөз дагы канчалык маанилүү экендиги жөнүндө мен силерге дагы айтышым керек деген ой келди. Галатиялыктарга жазылган кат 3-бөлүм 2-аятта айтылгандай, силер рухту, мыйзамды аткаруу аркылуу алдыңар беле, же айтылган сөзгө ишенүү аркылуу алдыңар беле? Ыйык рухка ээ болуу кандайча жол менен аткарылды? Сөздү угуп, ишенген иш аркылуу Кудайдын балдары болдук. Андан сырткары куткарылган адамдын ичинде эми рух жашайт, рухту кабыл алган адам. Рухка ээ болдуңар деген сөздү түшүнө аласыздарбы? Аллилуйя, менин ичимде ыйык рух жашайт деп ырдалгандай, тар жол менен бара жатсам да ар дайым кубанам, анын себеби Теңирдин руху менин ичимде. Рух менин ичимде жашайт деген сөз бул жөнөкөй эле билим, жөнөкөй эле даңктоо эмес. Ыйык рух ким экендиги жөнүндө, эмне иш кылат ошол жөнүндө. Римдиктер 8-бөлүмдө жазылгандай, ыйык рух, Теңирдин руху, Машаяктын руху бардыгы бир мааниге ээ болгон сөздөр. Ыйса Машаяктын шакирттери 3,5 жыл бою анын жанында жүрүшкөн, Ыйсанын аткарган көптөгөн кереметтерин көрүшкөн, анын айткан улуу сөздөрүн дагы угуп келишкен. Бирок Ыйса куткарылуу ишин аткарыш үчүн кармап кеткенде ыйык жазууда айтылгандай, шакирттердин бардыгы бекинип калышат. Эмне үчүн? Анткени ыйык рух келе элек болгондуктан Ыйса Машаяк чынында ким экендигин дагы да толук кандуу биле элек эле.
Ыйса Машаяк көптөгөн сөздөрдү айткан эле, бирок аларды түшүнө алышкан эмес. Жакын жазган жакшы кабар 16-бөлүмдө айтылгандай, силерге айта турган сөзүм көп, бирок силер азыр түшүнө албайсыңар. Чындык рух келгенде силерди чындыкка үйрөтөт. Мен айткан сөздөрдүн бардыгын эсиңерге салат деп айтат. Канчалык алар уккан күндө дагы, көргөн күндө дагы ыйык рух келмейинче, алардын жүрөгүндө Кудайга болгон ырайым, Кудайга болгон керемет иштер ишене алышкан эмес эле аларга. Кудайдын керемети алардын жүрөктөрүндө орногон ырайым же болбосо күчкө ээ боло элек болгондуктан Кудайга эч кандай тиешеси жок эле. Бирок Ыйса Машаяк өлүп кайрадан тирилгенден кийин, тирилген Ыйсаны көргөндө рухка ээ болгондон тарта Машаякчы катары жашабастан кайраттуулук менен жакшы кабар сөзүн тарката баштагандыгы жөнүндө элчилердин иштеринде жазылат. Биз дагы ыйык рухка ээ болгон адамдарбыз. Анткени биз куткарылууга ээ болгон күнү Колоссалыктар 1-бөлүм 6-аятта бүт дүйнөгө таркаган ошол жакшы кабар силерге дагы жеткен. Кудайдын ырайымын угуп, аны таанып билген күндө биз рухка ээ болгонбуз. Угуп, Кудайдын ырайымын таанып билген күнү, Кудайдын чыныгы ырайымын таанып билген күн бул куткарылуу күнү деп аталат. Кээ бир адамдар бизди талкуулашат, бизди соттошот, эмнени түшүнүшүң керек деп, жөн эле ишенсең жетиштүү го деп. Бирок ыйык жазууну карап көрүңүздөрчү, түшүнүш керек, таанып билүү керек деген сөздөр канчадаган көп сөздөр жазылат. Ыйсанын дагы бир үлгү насааты айтылат, үйрөн Кудайдын сөзү деп. Бир үрөн таштак жолго түшүрүлөт дагы, ал жердеги үрөндү чымчыктар келип тиштеп жеп кетет. Ал сөздүн мааниси, адам сөздү угат, бирок анын жүрөгүндөгү сөздү шайтан тартып алган. Анткени адам куткарылбасын деп шайтан дагы үзгүлтүксүз өз иштерин жүргүзөт. Ал эми жакшы жерге түшкөн үрөн сөз угуп түшүнгөн адамды билдирет. Кудайдын ырайымын таанып билип, түшүнүш үчүн ыйык рухтун жетеги керек. 1-Корунтуктар 2-бөлүм 12-аятта жазылгандай, Кудайдын бизге эмне берген билишибиз үчүн дүйнөнүн рухун эмес, Кудайдын рухун кабыл алдык. Кудайдын бизге берген ырайымын таанып билишибиз үчүн бизге ыйык рух берилген. Ошондуктан ыйык рухту ырайымдын руху деп дагы аташат. Эмне үчүн? Анткени Кудайдын ырайымын түшүнөбүз. Ырайымды гана түшүнбөстөн ошол күндөн тарта ыйык рух биздин ичибизде жашайт. Жакан 14-бөлүм 20-аятта ошол күнү силер менин ичимде, мен силердин ичиңерде экенимди билесиңер. Кайсыл күнү? Куткарылган күнү. Куткарылган күндөн тарта биз биле турган нерселер өтө көп. Куткарылуу деген эмне экендиги жөнүндө андан кийин ыйык рух менин ичимде жашагандыгын түшүнүшүбүз керек. Эфестиктерге жазылган кат 3-бөлүм 16-17-аяттарды карасак, анын даңкынын молдугу боюнча рух аркылуу ички адамдар бекемделет. Ыйык рух аркылуу биздин ички адамыбыз, биздин жаныбыз сөз аркылуу бекемделет. Ишеним аркылуу Машаяк силердин жүрөгүңөрдөн орун алышы керек деп айтылгандай. Биз билбесек дагы ыйык рух биздин ичибизде жашайт. Ыйык рух бар экенине сөзсүз түрдө ишенүү керек. Ыйык рух ар дайым бизге эмнелерди ачып берет. Ишеним аркылуу Машаяктын силердин ичиңерде болушун,
Машаяк биздин ичибизде жашашына ишенүүбүз керек. Мисалы үчүн чөнтөгүндө толгон акча боло турган болсо, аны билбесе адам ачка да калышы мүмкүн. Ошондой сыяктуу эле ыйык рух биздин ичибизде бар экендигин билбесек, анда куткарылган адам дагы өтө алсыз, өтө жарды адам катары жашашы мүмкүн. Куткарылгандан кийин ыйык рух бар экендигине ишенишибиз керек. Ыйык рух ал ким? Ыйык рухтун аткарган иши эмне? Ошол жөнүндө билүүбүз зарыл. Биз сиздер менен окуп кеткендей, Римдиктер 8-бөлүм 14-аятта Кудайдын рухунун жетеги менен жүргөндөрдүн баары Кудайдын балдары. Кудайдын руху бул ыйык рухту билдирет. Ыйык рухтун жетеги менен жашаган адамдардын баардыгы Кудайдын балдары. Ошол ыйык рухтун жетеги менен жашагандыгы үчүн Кудайдын балдары болот деген мааниде эмес. Кудайдын балдары болгондугубуз үчүн ыйык рухтун жетеги менен жашаганыбызга күбө катары. Мен дагы куткарылганда ыйык рух бар экендигине ишенген эмесмин. Биринчиден ишенген нерсем куткарылган күнүм, күнөөлөрүм кечирилди деген нерсеге ишенгем. Еврейлер 9-бөлүм 12-аят өзгөчө мааниге ээ болгон аят. Өз каны менен бизге түбөлүк куткарылуу алып берди. Ошол нерсеге мен толук кандуу ишенгенмин. Башка нерсени билбесем дагы күнөөлөрүм кечирилгендигине ишенгенмин. Күнөөлөрүм түбөлүккө кечирилгендиктен кайрадан сотко келбейм. Күнөөсүз адам каяка барат? Тозокко барбайт. Тозокко барбаса каяка барат? Бир гана жол, ал бейиш болуп саналат. Ошондуктан эң эле биринчи түшүнгөн нерсебиз бул күнөөлөрүбүздүн кечирилгени. Күнөөлөрүбүз кечирилгенине ишенгенде күмөн санаганыбыз, шек санаганыбыз дагы жок болот. Өлсөм дагы мен Кудайдын астына барам деген ишеним, бекем ишеним болот. Ушул ишеним турбайбы, ушул куткарылуу турбайбы деген түшүнүк пайда болду. Кээ бир адамдар күнөөлөрүбүз кечирилди дейт, бирок ыйык рухка ээ боло элекпиз деп айтышат. Лука китеби 1-бөлүм 77-аятта күнөөлөрү кечирилип куткарылаарын түшүнүшүңөр үчүн күнөөлөрүбүз кечирмейинче куткарылуу иши аткарылбайт. Биз жазаланып турган жазага Машаяк тартылып, биз сотолоп турган сот үчүн ал соттолгон. Еврейлер 9-бөлүм 22-аятта кан төгүлмөйүнчө күнөө кечирилбейт деп айтылат. Күнөөсүз биз үчүн өлүп, ал канын төккөн эле. Жыйынтыгында биздин күнөөлөрүбүз кечирилди. Күнөөсүз биздин теңир биз бара турган жазага жазаланып, соттолуп, анын төккөн ыйык каны аркылуу биздин күнөөлөрүбүздү түбөлүккө кечирди. Түбөлүк кечирим деген сөздүн мааниси өткөнкү, азыркы, келечектеги күнөөлөрдүн баардыгын. Матай 5-бөлүмдө айтылгандай, акыркы кадрантыңды бермейинче, кичинекей тыйынга окшогон күнөөңдөн кутулмайынча ал соттон качып кутулбайсың. Соттон качып кутулбайсың. Бирок Ыйса Машаяк биздин күнөөлөрүбүздү кичине калтырып коюп калганын кечирди беле? Жок, ал түбөлүккө кечирим алып келди. Биринчи Жакан китеби 2-бөлүм 2-аятта ал биздин күнөөлөрүбүз үчүн чалынган ырайым курмандыгы, аны төккөн кан аркылуу биз Кудай менен элдештик. Биздин күнөөлөрүбүз үчүн гана эмес, бүт дүйнөнүн күнөөлөрү үчүн чалынган ырайым курмандыгы. Биздин гана эмес, бүт дүйнөнүн күнөөсү үчүн. Жакан 1-бөлүм 29-аятта дүйнөнүн күнөөсүн өз мойнуна алат. Бүт дүйнөнүн күнөөсүн өз мойнуна алган Машаяк төккөн каны аркылуу бүт адамдардын күнөөсүн кечирип койгон. Кудай менен элдештирүү ишин аткарган. Андан дагы таң калыштуу, керемет иш жок. Ошону таанып билген күнү биз куткарылдык, түбөлүк өмүргө ээ болдук. Жаныбыз тирилди. Ошол эле учурда жогорудан төрөлдүк, Кудайдын балдары болдук, Кудайдын мурасчылары болдук.
Балдар болсо канда мурасчылары да болобуз. Машаyak менен бирге даңкталышыбыз үчүн аны менен бирге азап тартабыз. Машаyak менен чогуу даңкка ээ боло турган адамдар болдук. Периштелерден дагы жогору. Периштелер Кудайдын балдары эмес. Периштелер Кудайдын колуктусу дагы эмес. Бир гана биз Кудайдын балдары болдук. Машаяктын колуктубуз деген, мисал үчүн, аял менен күйөөсү үйлөнгөндө экөө бир деңгээлде болот. Министрдин аялы болсо, министрдин аялы деп аталат. Президенттин аялы болсо, биринчи леди, биринчи айым деп аталат. Деңгээли бир болот. Куткарыларыбыз менен биз Кудайдын, Машаяктын колуктусу болдук. Эмне үчүн? Анын сүйүүсүнө ээ болушубуз үчүн. Машаяк менен бир деңгээлге, бир укукка ээ болдук. Периштелер ал орунга, жерге бара алышпайт. Ошондуктан периштелер бизге дагы ар дайым көз артышат. 1 Петр 1 бөлүмдө айтылат. Периштелер да өз көздөрү менен көргүлөрү келет. Периште бир жолу бузулган болсо, Ыйса Машаяк периштелер үчүн өз жанын берген эмес. Мурасчылары болдук. Кудайдын мурасчылары. Андан кийинки мааниси ыйык рухка ээ болдук. Ыйык рухка ээ болдук деген сөздү ыйык рух азыр каякта? Жооп бере аласыздарбы? Ыйык рух бар. Аллилуйя, сенин ичиңде бар. Менин ичимде бар. 1 Корунтуктар 6 бөлүмдө 19 аятта айтылат. Денеңер силердин ичиңерде жашаган ыйык рухтун ибадатканасы экенин билбейсиңерби? Корунттагы бир туугандар куткарылууга ээ болушкан, жогорудан төрөлүшкөн ыйык рух бар аларда. Бирок бул денеси менен алар күнөө кетиришкен. Ошондуктан элчи Павыл аларды ашкерелейт. Силердин денеңер эмне экенин билесиңерби? Ыйык рух жашаган ибадатканасы экенин билбейсиңерби? Ибадаткана деген сөз эмне? Кудай бар жер. Иерусалим ибадатканасы кайрадан Кудай ал жерде эмес. Матай 23 бөлүмдө Ыйса Иерусалимди көрүп айтат. Иерусалим пайгамбарларды өлтүргөн, жиберилгендерди ташбаран калган Иерусалим. Мына эми үйүң ээн калат. Ал айткандай, Иерусалим ибадатканасы эми ибадаткана эмес. Үйүңөр ээн калат. Римдиктер келип, ошол ибадаткананы өрттөп салышкан элек. Бул дүйнөдө адам колу менен тургузган ибадаткана жок. Адамдар чоң имаратты тургузуп алып, ошол жерде жыйын деп аташат. Элчилердин иштери 17 бөлүмдө айтылгандай, 24 аятта. Кудай асма менен жерди жараткан, ал адамдын колу менен курулган ибадатканаларда жашабайт. Асма менен жерди жараткан Кудай кол менен жасалган ибадатканаларда жашабайт. Кээ бир адамдар көчөдө өзү каалагандай, өз кылганын, өз каалаганын билип жашайт дагы, анан кийин жыйынга келгенде, "О Кудай, саламатта турдуңузбу?" деп учурашат. Анткени жыйын ибадаткана деп ойлошкондуктан, анан Кудайдын эң эле көп болгон жери каяк? Кафедра деп ойлошот. Ошондуктан биздин апалар, биздин энелер кафедраны жыйнаганда келатканда эле калтырап, титиреп келишет деп. Эмне үчүн? Анткени ушул жерде Кудай бар деп ойлошот. Бул деген ырым-жырым же болбосо жок нерсеге ишенүү болуп саналат. Бул жыйын жөн эле өй. Ыйык жазууда эмне деп айтылат? Жыйын чогулган үй деп аталат. Мисал үчүн бир жерде кетип бара жатып, чоң жыйын имаратын көрсөңүздөр, өтө жакшы жыйын экен деп айтпаңыздар. Анткени ал чыныгы жыйын болуп саналбайт. Жыйын деген эмне? Куткарылган адамдардын чогулушу жыйын деп аталат.
жыйын чогулуш үчүн курулган имарат же болбосо үй деп аталат. Биздин замандын 300-жылдарынан баштап католиктер имараттарды тургузганга чейин имарат деген жокко эселе. Ошондуктан Прискила жана Акиланын үйүндө чогулган жыйын, Лаудикиядагы Нимпандын үйүндө чогулган жыйынга салам деп айтылат. Куткарылган адамдардын чогулушун жыйын деп аталышат. Кээ бир учурда үңкүрлөрдө чогулушкан, кээ бир учурда тоолордо чогулушкан, ошол жыйын болуп аталган. Куткарылган адамдардын чогулушу жыйын деп аталат. Ошондуктан чоң имаратты көрүп туруп, ой, жыйын аябай сонун курулуптур, сонун жыйын экен деп айтпашыбыз керекпиз. Силерден суранарым, ойго келгенде айта бербешибиз керек. Жыйын болуп туруп, жыйын болбой туруп, жыйындын ичинде чогулсаң да кандай болуп калат? Жогорудан төрөлбөгөн адамдар чогулса, кандай болгон күндө дагы силердин ичиңерде жашаган ыйык рухтун ибадатканасы экенин билбейсиңерби? Биздин ичибизде ыйык рух жашайт. Ошондуктан биздин денебиз эмне? Ыйык ибадаткана. Ишенбей турасыздарбы буга? Бирок же мен туура эмес ойлоп жатамбы, же ыйык жазуу туура эмес айтып жатабы? Элчи Павел Корунттагы бир туугандарга кайрылып айтат: денеңер силердин ичиңерде жашаган ыйык рухтун ибадатканасы экендигин билбейсиңерби? Биз куткарылганга чейин ата-энеден алганбыз деп ойлойбуз денени. Ооба, туура. Ата-энебиз бизди төрөгөн, бирок куткарылгандан кийин биздин жаныбыздагы, биздин денебиздагы кымбат баада сатылып алынган машаякка таандык адамдарбыз. Ибадатканасы экендигин билбейсиңерби? Өзүңөргө өзүңөр таандык эмес экенин билбейсиңерби? Бирок адам ошону билип туруп, денеси менен акырындан күнөө кетирет. Бирок ошол дене Кудай өзү жашаган ибадаткана. Биз ага ишене албасак дагы, ыйык рух, ыйык жазуу аркылуу бизге ошол нерсени күбөлөндүрөт. Менин денем ибадаткана болуп, ыйык рух менин ичимде жашайт деп ырдалат. Кудай, Теңир өзү менин ичимде жашайт. Ыйык рух бар экендигине ишенишибиз керекпиз. Эмне үчүн? Анткени руханий жашообуз так ушул нерседен башталат. Куткарылганга чейин жөн эле жыйынга келип, сыйынып, даңктап, ырдап, анан такыба жашоо менен жашап, келип кетип жүргөнбүз, кызмат кылып. Ал руханий жашоо эмес, ал жөн гана динчил адамдын жашоосу. Буддисттерди билесиздерби, канчалык Кудайга табынышат, сыйынышат, акчаларын дагы ушунчалык Кудайга арнашат. Мисалы үчүн мусулманчылыкта дагы канча жолу Кудайга табынып, сыйынышат. Бир күндө канча жолудан. Башка диний өкүлдөрдү да карасак, канчалаган убактыларын бүт аракетин ошого арнашат. Бирок чындыгында куткарылбаган адамдардын жашоосу ал жөн гана диний жашоо болуп саналат. Буддисттер болобу, конфуцианствага ишенген адамдар болобу, башка диний өкүлдөр болобу, бардыгы кылган иштери башка болушу мүмкүн, бирок алар бир багыттагы адамдар. Куткарылган адам диний жашоо менен жашабайт. Ыйык рухтун жетеги менен жашаган жашоо менен жашайт. Кудайдын руху менен жашаган адамдардын бардыгы Кудайдын балдары. Кудайдын балдары сөзсүз түрдө ыйык рухтун жетеги менен жашаган болушат. Жыйынга келип Кудайды даңктап, сыйынып, такыбалык менен жашап, андан кийин
жыйындан сырткары жашаган жашообуз Кудайга эч кандай тиешеси жок болсо, анда бардыгы жалган болот. Сыйынган учурда, даңктаган учурда Кудай ушунчалык мен менен чогуу деп ойлойт дагы, анан кийин сыртка чыкканда өзү каалагандай жашайт, өзүнүн жашоосун алдайт, урушат, талашат, өз билгенин кылат. Кечирип коюңуздар, бирок ал жашоо Кудайга эч кандай тиешеси жок жашоо деп айтсак болот. Элестетиңиздер, Теңир дайыма биздин жаныбызда жүрсө, шакирттерге окшоп, өзүбүз каалагандай өз билгенибизди кыла беребизби? Жок. Коркуунун дагы кереги жок болот. Шакирттер Ыйсаны өлтүрөбүз дегенде дагы Ыйсанын убактысы келгенге чейин ал өлгөн эмес. Ал көптөгөн кереметтерди аткарган. Ошол Теңирди дайыма жанда ээрчитип жүрүшкөн эле. Анын айткан сөздөрүн угуп, шакирттери 3,5 жыл бою Теңир менен чогуу жашап, көптөгөн кыйынчылыктарды да башынан өткөрүшкөн. Анткени Машаяк күндүзгү убакытта Иерусалимге барып сөз айткан, түндө болсо Зайтун тоосуна барып сыйынып, чындыгында анын баш коёрго жери дагы жок эле, убактысы дагы жок эле. Бирок азыркы учурда биз Теңирди жаныбызга алып жүргөн адамдар эмес, ичибиздеги жашаган адамдарбыз. Менин ичимде жашайт ал Теңир. Ошол күнү мен силердин ичиңерде экенимди билесиңер. Мисалы үчүн темирди отко таштасак, ал кызарат дагы, эрит дагы ошол отко. Темир отко, от темирге кошулат. Экөө бир болот. 1-Корунтуктар 6-бөлүм 17-аятта Теңир менен бириккен адам аны менен бир рух болот. Эми мени рух менен ажыратууга мүмкүн эмес. Анткени ошол күнү силер менин ичимде, мен силердин ичиңерде болом. Андан сырткары Матай 28-бөлүм 20-аятта жазылгандай, бул дүйнөнүн акырына чейин бардык убакта мен силер менен болом. Дүйнөнүн акырына чейин ар бир убакытта силер менен чогуу болом дейт Теңир. Тирүү бойдон асманга көтөрүлгөн эң эле биринчи адам бул Энох. Ал топонсу болгонго чейин эле асманга алынган. Ал өлгөн жок. Алынып кетерден мурун Кудайга жаккандыгы жөнүндөгү күбөлөндүрүүгө ээ болгон эле. Азыр дагы биз Энохко окшоп асманга көтөрүлүп кетишибиз дагы мүмкүн. Тирүү бойдон Кудайга көтөрүлөбүзбү же өлгөндөн кийин көтөрүлөбүзбү? Эң биринчиси Кудайга жаккан күбөлөндүрүүгө ээ болушубуз керекпиз. Кудайга жага турган жашоо эмне ал? Башталыш 5-бөлүмдө айтылгандай, Кудай алдында Энох 300 жыл жашады. Андан уул кыздар төрөлдү. Өзгөчө бөлүнүп кеткен эмес, тоого барып алып сыйыныш үчүн гана, жок. Ал үй бүлөлүк жашоосундагы жашаган, уул кыздарды төрөгөн. Азыркы учурда дагы өз ишибиз менен алек болуп, жумушта иштеп, бизнес кылып, соода кылып, Кудайдын астында жүрө алсак болобу? Ооба, албетте болот. Кудайдын астында жүрүү деген эмне? Кудай менен чогуу, Кудайды жаныбызда ээрчитип жүрүү эмес, менин ичимде жашаган Кудай. Ушул нерсени түшүнүшүбүз керек. Анткени руханий жашоо, Кудай менен чогуу болгон жашоо руханий жашоо деп аталат. Ыйык рухтун жетеги менен жашашыбыз үчүн ыйык рух эмне иштерди аткарат, ошону биринчиден билишибиз керек. Эмне иштерди аткарат? Ыйык рух менин ичимде жашайт деп коюп, анын аткарган ишин билбесек, ойлонбостон өзүбүз каалагандай жашай бере турган болсок, андан кандайча биз Кудайдын алдында жашаган адамдардан болобуз?
Экинчи Корунтуктар 5-бөлүм 9-аятта элчи Павыл айтат: денеде жашасам дагы, денебизден чыгып кетсем да, же болбосо жашасам да өлсөм дагы Кудай Теңирге жагууга аракеттенем. Эмне кылбайын? Кудайга жакканга аракеттенем. Ошол Кудайдын алдындагы жашоо деп аталат. Энох асманга алынганга чейин Кудайга жакты деген күбөлөндүрүүгө ээ болгон эле. Биз дагы Кудайдын асына келгенге чейин сөзсүз түрдө Кудайга жаккан жашоо менен жашадык деген күбөлөндүрүүгө ээ болушубуз керекпиз. Башкача сөз менен айтканда, Кудайдын алдында жашообуз керек. Кудайга жагышыбыз үчүн сыйынган учурда Кудайды сүйгөндөй болобуз, даңктаганда Кудайды даңктап, даңктоолорунун маанисин карап көрүңүздөрчү. Куткарылган адамдар ыйык руктун жетеги менен кандай жашоо менен жашашты эле, ошол жөнүндө жазылган ыр түрүндө. Андан кийин адамдар ошол жака нота, мелодия киргизип, анан даңктоо ырлары жаралган. Анын мааниси ушунчалык сонун. Ар бир даңктоо ырдын маанисин карап көрүңүздөр. Кээ бир учурда сөз укканга караганда ошол даңктоо ырларынан да көп нерсени үйрөнсөк болот. Бирок даңктап жаткан адам оозу менен ушунча даңктап ырдайт, керемет Кудайдын иштерин айтат. Бирок ошол даңктоо ырында жазылган сөздөргө жашоосу эч кандай байланышы жок болсо, анда анын сыйынганы дагы жалган болот, ырдаган ыры дагы жалган болот. Бир адамдар айтат, Машаякка ишенген адамдар жекшемби күнү эң көп калп айтат деп. Эмне үчүн? Анткени алардын сыйынганы дагы жалган, даңктоо ыры дагы жалган. Кээ бир адамдар күбөлөндүрүүсүн айтышат. Күбөлөндүрүүнү ушунчалык сонун айтат да, анан жашоосун карап көрсөң, бирөө дагы ага дал келбейт. Ошол себептер менен рухтун жетеги менен жашоо эмне экендигин биз өтө жакшы үйрөнүшүбүз керекпиз. Ыйык рухка ээ болдук. Ыйык рухтун жетеги менен жашаган жашоо деп эле өтүп кете турган болсок, үйрөнбөстөн, анда биз дагы туура эмес, адашкан жашоо менен жашайбыз. Ошондуктан бул сөздү сиздерге толук жеткирбесем, анда мен да Кудайдын асында ашкерелөөгө ээ болом деп ойлоп, сиздерге дагы да болсо түшүндүрүп кетейин деп чечтим. Ар кандай маанидеги сөздөр менен айтып кеттим эле. Ыйык рухтун аткарган иштеринин эң эле маанилүү иши бул эмне деп айтылат? Эфестиктерге жазылган кат 4-бөлүмдү чогуу ачабыз. Эфестиктерге жазылган кат 4-бөлүм 1187-бет 3-4 аяттар. Эфестиктер 4-бөлүм 3-4 аят. Рух биримдигин тынчтык байланыш аркылуу сактоого аракеттенгиле. Дене бирөө, рух бирөө, чакырылып алынганыңарда бир үмүткө чакырылгансыңар. Рух биримдигин тынчтык байланыш аркылуу сактоого аракеттенгиле. Тынчтык байланышы бул эмнени билдирет? Бул сүйүү. Биз сүйүү аркылуу бир болдук, бир биримдикке чакырылганбыз. Сүйүү, Кудайдын сүйүүсүнө ээ болгон адамдарбыз. Жакан 13-бөлүм 34 аятта: силерге жаңы осуят берем, бири-бириңерди сүйгүлө. Эгерде бири-бириңерди сүйсөңөр, башкалар менин шакирттерим экенин билишет. Машаяк бизди кандай сүйсө, ошол сүйүү менен бири-бириңерди сүйгүлө. Күнөөлөрүбүздүн азабынан душман болгон бизди Машаяк биринчилерден сүйдү. Биз үчүн өз жанын берди, биз үчүн ал өлдү. Биздин күнөөлөрүбүздү эми эстебейм дейт. Машаяк бизди кандай сүйгөн болсо, ошол сүйүү менен бири-бириңерди сүйгүлө. Ошол Машаяктын бизге берген жаңы осуяты. Куткарылган адамдар
өзүнүн жүрөгүнө жакпаган адам болсо, аны жек көрсө, аны соттосо, айыптаса, урушса, кээ бир учурда күч колдонууга чейин барышат. Бир туугандар бири-бирине күч колдонуу менен мушташышат. Анда аларды бир тууган деп атасак болобу? Биздин Теңир бизди кандай сүйгөн болсо, ошол сүйүү менен бири-бириңерди сүйгүлө. Анткени сүйүү байланыш аркылуу биз бириктик, бир болдук. Мисалы үчүн, кайсыл мамлекет болбосун, кайсы улут болбосун, анын денеси кандай болбосун, кебетеси кандай болбосун, билими көп адамбы, билими аз адамбы, жогорку статуска ээ болгон адамбы же ылдый турган адамбы, баардыгыбыз бир рух аркылуу биримдикке чакырылдык, бир болдук. Рух биримдигин тынчтык байланыш аркылуу сактоого аракеттенгиле. Бир ырайым аркылуу, бир ишеним аркылуу, бир үмүткө, бир ыйык рух менен, бир атага баардыгыбыз бир нерсеге умтулган адамдарбыз. Рух баардыгыбызды бириктирди. Ошол нерсени бириктиргенге аракет кылгыла деп айткан жок. Рух биримдигин сактаганга аракеттенгиле, аны чачыратып же болбосо ажыратып салбагыла дейт. Мисалы үчүн, неке кыюу убактысында баланча мына экөөңөр азыр үйлөнөсүңөр. Эми экөөңөр эки адам эмес, бир денесиңер. Эми бир тагдыр менен жашай турган адамдарсыңар. Кедей болсоңор дагы кедей болуп жашайсыңар, бай болсоңор бай болуп жашай турган, кубанычта дагы, кайгыда дагы дайыма бир боло турган адамдар болдуңар. Ошол эки адамдын неке кыюусу болуп, үйлөнгөн жашоосу болуп саналат. Бир аз кыйынчылык башына түшсө, эми өзүң эле кыйнала бер, мен сен менен кайгыда жашагым келбейт деп бир шылтоону табаттагандан эми бири-бирибизден ажырайлы деп оңой ажырашып кетишет. Неке кыюу салтанаты болуп турган учурда такыбалык менен биз кубанычта да, кайгыда дагы ар дайым чогуу, ден соолукта дагы, ооруган учурда дагы чогуу жашайбыз. Аялдын же болбосо эркектин милдетин аткарууга даярмын деп өз убадаларын беришет. Ооба деп. Кудай ал нерсени дагы көрдү. Бир аз убакыт өткөндөн кийин экөө урушуп, талашып, сен менен жашагым да келбейт, жашай да албайм деп эгоист жашоосу, өзүмчүл жашоосу көрүнө баштайт. Сүйүү эмне? Биринчиден чыдамдуу. Эмне үчүн чыдамдуу деп айтылат? Чыдамдуу болбогондуктан Кудай бизге ушунчалык чыдамдуу болгон. Эгерде Кудай биздин адамдарга окшоп касиеттерге ээ боло турган болсо, анда бир дагы адам куткарылбайт болчу. Кудайдын астында бир күн 1000 күнгө барабар 1000 жылга. Ар бир адамдын куткарылышын каалайт. Эмне үчүн анда? Машаякчылар чыдамдуу эмес болушат. Эфестиктерге жазылган кат 4-бөлүм 2-аятта баардык учурда момун жоош жана чыдамдуу болгула, бири-бириңерге сүйүү менен мамиле кылып, көтөрүмдүү болгула. Баардык учурда момун жоош жана чыдамдуу болгула. Сүйүү менен мамиле кылгыла, көтөрүмдүү болгула. Биз бир аз эле туура эмес кылсак, Машаяк бизди кубалап жиберөбү? Жок, кубалабайт. Мисалы үчүн, бир үй бүлөдө ар түрлүү балдар бар. Бирок апасы, энеси тилин уккан баланы дагы, тилин укпаган баланы да баардыгын бир кучагына алат. Тилин укпаган балага дагы бир кесим нанды берет. Аны кучагына алат. Тилин укпаган учурда энеси алар үчүн кайгырат. Ал ата-эненин жүрөгү болуп саналат, эненин жүрөгү. Кудайдын сүйүүсүнө эң эле жакын сүйүү бул эненин сүйүүсү деп аталат. Сүйүү чыдамдуу. Сүйүү менен мамиле кылып көтөрүмдүү болгула.
сүйүү чыдамдуу деп башталат дагы сүйүү көрө албастык кылбайт, мактанбайт, текеберденбейт. Баарын жаап коет, баарына ишенет, үмүт үзбөйт, баарын көтөрөт деген сөздөр менен аяктайт аяттар. Рух биримдигин тынчтык байланыш аркылуу сактоого аракеттенгиле. Биз куткарылууга ээ болорубуз менен рух бизди бириктирди. Бир Кудайга, бир туугандар менен, бир ишенимге, бир үмүткө умтулган адамдарбыз, түбөлүккө жашай турган адамдарбыз. Бардыгыбыз бир болдук. Түбөлүк бейишке барганга чейин бул дүйнөдө дагы чогуу жашашыбыз керекпиз. Машаях бизди кандай сүйгөн болсо, ошол сүйүү менен бири-бирибизди сүйүшүбүз керекпиз. Биздин сүйүктүү Теңирибиздин алдында бардыгыбыз бир туугандар менен бир дениде болушубуз керекпиз. Рух биримдигин тынчтык байланыш аркылуу сактоого аракеттенгиле. Эмне үчүн рух бириктирет, анткени шайтан ажыратат, чачыратат. Билесиздерби ошону? Ыйык рух куткарылсын деп иштейт, ал эми шайтан куткарылбасын деп тоскоолдуктарды жаратат. Анткени англисче айтылганда against, Кудайга каршы турат. Шайтан биздин куткарылуубузду эч качан тартып ала албайт. Бирок куткарылган адамдын өмүрү Кудайдын колунда. Жакан 10-28 аят: аларга түбөлүк өмүр берем, алар эч качан өлүшпөйт, аларды колумдан эч ким тартып ала албайт. Ыйса Машаяктын колунда, Теңирдин колунда 2 эсе, 3 эсе бекем турат. Биздин куткарылуубузду тартып ала албайт шайтан, бирок биздин руханий жашообузду талкалап салышы мүмкүн. Кудайдын аткара турган иштерин талкалап салышы, кандайча бизди чачыратып жиберсе. Куткарылган адамдар биримдикке умтулбаса, урушуп, талашта көрө албастык менен жашаса, бир тууганды мен көрө албайм, ошондуктан жыйынга барбайм деп бири-биринен алыстай башташат. Ошол бир тууганды көрүш үчүн жыйынга келесиздерби? Ал шайтанга берилип жаткандыгын адам өзү байкабай калгандыгы. Бир нерсени сактаганга аракет кылгыла, биримдикти. Эйден багында, Эйден багын адам атага айткан Кудай. Эйден багын иштетсин жана сактасын деп. Эмне үчүн сактасын деген? Эч ким жок болсо. Өйдө эмне үчүн жакшы сактагыла дейт? Анткени ууру бар болгондуктан. Ден соолукту жакшылап сактагыла деген сөз эмнени билдирет? Биз билбеген учурда вирус, бактериялар дайыма биздин ичибизге кирип чыгып турат. Эгерде адамдын иммунитети алсыз болсо, анда адам ооруга чалдыгат. Ошондуктан ден соолукка кам көргүлөт. Рух биримдигин сактаганга аракеттенгиле. Эмне үчүн? Анткени шайтан бар. Шайтан куткарылган адамдарды бат эле чачыратып жибериши мүмкүн. Ышая 53-бөлүм 6-аятта: биз бардыгыбыз койлордой болуп адашып жүргөнбүз. Ар ким өз жолубуз менен жүргөнбүз. Адам аты аркылуу күнөөкөр болгон адамдардын бардыгы Кудайдын астынан алыстап, өзү каалагандай өзүнүн ою боюнча жашашкан. Эки адам дагы бириге алган эмес. Еврейлер эмне деген сөздөрдү айтышат? Эки адам бириксе, 3 чоң компанияны жаратат деп айтышат. Кандайча эки адам 3 чоң компанияны жаратат десең, мисалы үчүн өзү жалгыз бир компанияны жаратат, анан башка адам дагы бир компания жаратат, ошентип атып, ар ким өз ою менен, ар ким өз ою боюнча, өз жолу боюнча кеткендиктен. Биздин кебетебиз кандай башка болсо, биздин ойлорубуз дагы, жүрөктөрүбүз дагы башка. Ошондуктан үйлөнгөн эки адам дагы
чыдамдуу болуп жашаганга аракет кылышат, бирок экөө такыр эле эки башка адам. Аялы башка, эркеги башка. Куткарылбаган адам эч качан экөө бирге албайт, бир боло алышпайт. Бирок куткарылган адамдарды ыйык рух бириктирген. 1 Петр 2-бөлүм 25-аятта силер адашып жүргөн койлордой болчусуңар. Азыр кайтаруучуга жана коргоочуга кайтып келдиңер. Ар кимибиз кайтаруучубуз жок, адашкан койлордой болчубуз. Ошол жол менен бара жатканда түбөлүк тозокко бармакпыз. Бирок кайтаруучуга жана коргоочуга кайтып келдиңер. Кайтып келдиңиздерби? Анда биз бир кайтаруучунун бир короодогу койлору болдук. Жакан 10-бөлүм 16-аятта. Бул короодогу койлордон башка дагы койлор бар. Аларды дагы алып келүүм керек деп Ыйса айтат. Куткарылган адамдар эми бир короодогу койлор болду. Бир кайтаруучунун алдындагы койлор. Алар менин үнүмдү угушат. Мен алардын кайтаруучусу болом. Бир короо, бир койчу болот. Биз үчүн өз жанын берген биздин жалгыз кайтаруучубуз. Бир короо. Рух биримдигин сактаганга аракеттеңгиле. Кандай көйгөй жаралбасын, куткарылган адамдар эч качан бири-биринен ажырабашы керек. Анткени ажырап кете турган болсок, биз шайтандын ишине берилген болобуз, азгырылган болобуз. Куткарылууга ээ болорубуз менен биздин билген нерсебиз ыйык рух бизди бириктирди. 1 Корунтуктар 1-бөлүм 9-аятта силерди өз уулу Ыйса Машаяк менен мамилелешүүгө чакырган Кудай. Машаяк менен бир мамилелешүүгө чакырды. Бул дүйнөдө коом деген нерсе бар, коомдо жашайбыз. Адам жалгыз өзү жашай албайт. Төрөлгөндө үй бүлө деп аталган коомдо жашайт. Ал жакта атасы, апасы, эжеси, байкеси, тайкеси, тайжеси, жеңеси бардыгы бир коомдо жашаган үй бүлө деп аталат. Бири-бирине жардам беришет, көмөктөшүшөт. Ал адамдар жок боло турган болсо, адам жалгыз кандайча жашай алат? Мектепке барганда окуучулар менен чогуу болгон бир коомдо жашайт. Кээ бир адамдар баласын мектепке жибербейт. Өзүм үйдөн үйрөтөм деп айтат. Ал туура билимге ээ боло алабы? Жок. Бири-бири менен жолукканда, сүйлөшкөндө, ошолор аркылуу инсандык сапаттарга үйрөнөт. Коомдо жашай ала турган жакшы нерселерге үйрөнөт. Ошондой эле үйүн жаап алып, үйгө отуруп алып, өзү сыйынып, өзү китеп окуган болсо, эч нерсеге үйрөнө албайт. Биринчи Жакан 1-бөлүм 3-аятта биздин мамилебиз ата жана уулу Ыйса Машаяк менен болгон мамилебиз fellowship, достук же болбосо мамиле деген бир маанидеги сөз. Адамдык достук, адамдык мамиле эмес. Биздин мамилебиз атабыз жана анын уулу Ыйса Машаяк менен болгон мамиле деп аталат. Ыйык мамиле. Анткени ал жакта мамиледе биздин атабыз бар, анын уулу Ыйса Машаяк бар. Биздин мамилелешүүбүздө бир гана өзүбүз гана отурабызбы? Жок, биздин атабыз ыйык рух бар. Ыйса Машаяк дагы бар. Ыйык рух чогуу болгондуктан ал күнөөнү жактырбайт. Чындыктын руху болгондуктан жалган нерсени жактырбайт. Ырайымдын руху болгондуктан уруш талашты жактырбайт. Ошондуктан
рух биримдигин сактаганга аракеттенгиле, чачыратканга болбойт. Шайтан кандай болгон күндө да ошол нерсени чачыратып жибергенге аракеттенет. Эгерде ошол чачырап кете турган болсок, мисалы үчүн бир автомобилди, машинаны жаратыш үчүн 30 миңден ашык тетиктер, элементтер колдонулат экен. Албетте моделине жараша ар кандай болушу мүмкүн, бирок негизинен 30 миңден ашык тетиктер, элементтердин баардыгы биригип анан бир машина жаралат. Эгерде ошол тетиктердин, элементтердин баарын чачыратып жиберсек, анда машина болобу, транспорт боло алабы? Жок. Куткарылган адамдар жалгыз руханий жашоо менен жашай алышпайт. Рух биримдикке чакырат. Мисалы үчүн, оттагы күйүп турган отту жалгыз бирөөнү өз алдынча бөлүп койсоңуз, бат эле өчүп турат. Өчүп калган отту бириктирсеңиз, өтө чоң жалындаган от чыгат. Бириксе эмне болот? Чоң болсо кандай болот эле? Унутуп койдуңуздар окшойт, биздин девисти. Азыр деле ошондой, чоң болсок тирүүбүз, чачырасак өлөбүз. Чоң болсок мен дагы тирүү болом, көптөгөн адамдар куткарылат. Анткени баардыгыбызды бириктирет дагы, биз аркылуу куткарылган ишин Кудай аткарат. Чачырап кетсек, мен дагы өлөм, башка адамдар дагы адашышат. Менин жашоом дагы талкаланат. Куткарылуу иши дагы аткарылбайт. Биринчи Корунтуктар 12-бөлүмдү чогуу ачабыз. Корунтуктарга жазылган биринчи кат 12-бөлүм. 12-13 аяттарды окуйбуз. Дене бирөө болгону менен анын мүчөлөрү көп. Баары бир дененин мүчөлөрү, алар көп болсо да бир эле денени түзөт. Машаяктын денеси болуп эсептелген жыйын да көп мүчөлөрдөн турат. Жүйүт да, элин да, кул да, эркин адам да баарыбыз бир рухка, бир денеге чөмүлүп, бир рухтан ичкенбиз. Дене бирөө, бирок көп мүчөлөргө ээ. 12-аятта айтылат. Дене бирөө, мүчөлөрү көп. Көзүбүз бар, колдорубуз бар, буттарыбыз бар, ичибиздеги көзгө көрүнбөгөн көптөгөн органдар, мүчөлөрүбүз бар. Ошол мүчөлөрдүн баардыгы көп болгонуна карабастан бир эле денени түзөт. Машаяк деле ошондой. Куткарылган адамдар машаяк менен биригип бир дене болушту. Машаяк деген сөз майланган дегенди билдирет. Машаяк бир башчы, ал эми биз баардыгыбыз анын денесин түзгөнбүз. Жүйүт дагы, элин да, кул да, эркин адам да баардыгыбыз бир рухка, бир денеге чөмүлдүрүлгөнбүз. Буга чейин жүйүттөр да, элин дагы бир боло алган эмес. Бирок Ыйса Машаяктын каны аркылуу ыйык рух баардыгыбызды жүйүттөрдүн арасынан, элиндердин арасынан, кулдардын арасынан, эркин адамдардын арасынан куткарылган адамдардын баардыгын бириктирди дагы бир дене кылды. Бир денеге чөмүлүп, бир рухтан ичкенбиз. Ичкенбиз деген сөз ошол ырайымга ар дайым үзгүлтүксүз ээ болгондугубуз. Адам баласы жашоосунда үзгүлтүксүз, тынымсыз ал суу ичет. Аба менен дем алат. Ошондой сыяктуу эле куткарылган адам дагы Машаяктын, Кудайдын рухий тамагына ээ болот. Бир рухтун ырайымына ээ болот. Бир рухтан ичкенбиз. 27-аятта да окуйбуз. 1-Корунтуктар 12-бөлүм 27-аятта чогуу окуйбуз. Силер Машаяктын денесисиңер, өз-өзүн чалганда ар бириңер бул дененин мүчөлөрүсүңөр. Силер куткарылган адамдар Машаяктын денесисиңер. Баардыгыбыз биригип бир денени түзөбүз. Ал эми Машаяк ошол дененин башчысы болуп саналат. Оозу болобу, колу болобу, буту болобу? Кээ бир адамдар чыйында кандай кызмат кыласыз десе, бир тууган жооп берет:
буттун манжасымын. Аялыңыз кандай кызмат кылат десе, ал манжадагы тырмакмын деп атайт. Буттагы манжабыз ушунчалык маанилүү, манжадагы тырмак дагы ушунчалык маанилүү. Чыпалагыбыз жок болсо жакшы көрүнөт деп ойлойбуз, бирок чыпалак жок боло турган болсо аткарган функциясы дагы азарат. Манжасы бирөөсү кем болсо эч нерсе болбойт деп ойлойбуз, бирок бир баланста боло албайт. Биздин мүчөлөрүбүздүн бирөөсү дагы кереги жок мүчө жок. Ошондуктан биз бир дене экендигибизди дагы унутпашыбыз керекпиз. Анткени куткарылган адам дагы жалгыз руханий жашоо менен жашай албайт. Денеде бир эле ооз боло турган болсо, бир эле көз боло турган болсо, бир эле манжа боло турган болсо, болбой калмак, бардыгы чогуу. Ошол ар бир мүчө бири-бирине жардам көрсөтүш үчүн. Матай жазган жакшы кабар 12-бөлүмдө чогуу ачабыз. Матай жазган жакшы кабар 12-бөлүм 30-аятты окуйбуз. Матай 12-бөлүм 30-аят. Ким мени менен болбосо, ал мага каршы. Ким мени менен бирге жыйнабаса, ал чачат. Ыйса айтат, ким мени менен болбосо, ал мага каршы. Ыйса эмнени аткарат? Ыйсанын аткарган ишинде биз эми чогуу болушубуз керекпиз. 1-Жакан 2-бөлүм 6-аятта Машаяктын ичиндемин деген адам Машаяк кандай жашаса ошондой жашашы керек. Машаяк эмнени аткарса, биз дагы ошондой аткарып жашашыбыз керекпиз. Мисалы үчүн, башыбыздагы нерв системасы буйрук бере турган болсо, бүт дене кыймылдай баштайт дагы, бардыгы бир тартипте иш аткарышат. Кемчиликсиз бир тартипте кыймылдай баштайт. Баш нерв системасы буйрук берсе, көз көр десе көрөт. Бутту бас десе басат. Буйрук кылгандай. Мени менен болбогон адам мага каршы болот. Машаяк менен чогуу ким чогуу жыйнабаса, ал чачат. Ыйсанын аткарган иши эмне? Чачырап кеткен бардыгыбызды биримдикке чакырган, бириктирди. Ыйык рух дагы дал ушул ишти аткарат. Шайтан чачыратуу ишин аткарат. Машаяк биздин куткарылуубузду алып албайт. Бирок Кудайдын иштери аткарылбашы үчүн кандай иш кылыш керек? Шайтан чачыратып жиберсе, куткарылуу иши аткарылбай калат. Жыйындарды карасак, кээ бир адамдар өзүнүн бербегендигин, өзүнүн каалаганын кылгысы келет дагы, урушуп, талашып, жыйынтыгында ал жерде ыйык рух иштебейт. Бир жыйындарда пасторду жакшы көргөн адамдар, пасторду жаман көргөн адамдар деп экиге бөлүнүп кетишкен. Андай учурда эмне кылыш керек? Албетте, ал ишти пастор дагы жооптуу. Албетте, бардык адамдарга тиешелүү сөздөр. Ким мени менен болбосо, ал мага каршы. Ким мени менен жыйнабаса, ал чачат. Ыйсанын аткарган ишине такыр эле каршы болгон адам. Шайтан дайыма чачыратууга аракет кылат. Накыл сөздөр 18-бөлүм 1-аятта. Өз дегенин бербеген адам өз каалаганын кылгысы келет. Бардык туура нерсеге каршы чыгат. Сан көп болгон күндө гана туура окутуу деп саналбайт. Жок дегенде 2-3 адам болушу керек. Менин ысымым үчүн 2 же андан көп адам чогулса, мен да ошол жердемин. Жалгыз бир адам аркылуу жыйын курулбайт. Жок дегенде Теңирдин ысымы үчүн чогулган 2 же 3 адам болушу керек.
Мен жалгыз болсом дагы Теңир мени менен чогуу, албетте, бирок 2-3 адам чогулган жерде алардын арасындамын деген сөз, алар аркылуу иштеймин. Руханий жашоодо аларга жардамды берем. Мен куткарылуу ишин жакшы кабар таркатуу ишин аткарып жаткан учурда, кайсыл учурда Кудай иштейт, кайсыл учурда иштебейт экендигин жакшы көзүм менен көрүп келгенмин. Ыйык рух бириктирген биримдикти сактаганга аракеттенишибиз керекпиз, анткени Кудайдын аткарган иши биримдикке чогултат. Үй бүлөдө деле аялы менен күйөөсү, экөөнүн мүнөзү башка, айырма болсо дагы бир болууга аракет кылышы керек. Күч жумшашы керек. Өзүнүн жүрөгүнө, көңүлүнө жакпайт деп эле алардын жашоосу дагы ажырап кетсе болбойт. Азыркы учурдагы үйлөнгөн адамдарды карап көрсөңүздөр, бүгүн үйлөнөт да эртең эле ажырашып кетишет. Анын себеби эмнеде? Эгоист, өзүмчүл болгондуктан, өзлөрүнкүн бербегендиктен. Ыйык рух иштеген жерден, коомдон ажырап кеткен адамдар бар. Биздин жыйында да ошондой адамдар болгон. Чогуу болуп жүрүп, анан өзүнүн кызыкчылыгы үчүн өз каалаганын аткаргысы келгендиктен өз алдынча бөлүнүп чогул ажырап кеткен адамдар. Баардык туура нерсеге каршы чыгат. Ошол ыйык рухтун жетеги менен жашаганды каалабаган адам. Кудай үйрөткөн акылмандыкка каршы чыккан, өзүнүн каалаганын бербеген адам. Ошол коомдон ыйык рух иштеген жерден өз алдынча кетип кала турган болсо, ал руханий жашоо менен жашай алабы? Куткарылган адамга айтат, ушул ыйык рух жетектеген бир жерде чогуу боло турган болсоң, баардыгы болот. Мага окшогон адамды эч ким тааныбайт, мен кылган иштерим дагы барктабайт деп ойлошот. Мисалы үчүн, уй чоң жаныбар, бирок анын куйругу таза эмес. Уйдун арт жагы таза эмес. Жыттанат. Куйругу менен чаап салат. Анан адамдар ойлошот, уйдун куйругу болгонго караганда тооктун башы болгонум жакшы деп. Анан өз алдынча бөлүнүп кетишет. Өзүнүн кызыкчылыгы үчүн. Андай боло турган болсо, жакшы кабар иши аткарылабы? Биздин жыйында дагы азыркы учурда жок, мурун ушундай окуялар болуп өткөн. Өзүн көрсөтүш үчүн элчилер иштеринде дагы жазылат. Өзүнүн артынан көптөгөн адамдарды ээрчилип кетет дагы, чындыкты бурмалап сүйлөгөн адамдар чыгат. Өз алдынча бөлүнүп кеткен адамдардын иштерин карасаңыздар, кийин бир жыйын чыга келбейт, тескерисинче чачырап кеткен, уруш талаш болгон нерселерди көрсөк болот. Жакан жазган жакшы кабар 11-бөлүм 52 аятты чогуу карайлы. Жакан жазган жакшы кабар 11-бөлүм 52 аят. Жакан 11-бөлүм 52 аят. Ал бир улут үчүн гана эмес, Кудайдын чачырап кеткен балдарын чогултуу үчүн да өлүшү керек болчу. Чачырап кеткен балдарды чогултуу үчүн Ыйса Машаяк өлгөн эле. Куткарылганга чейин баардыгыбыз өз алдыбызча элек. Ар ким өз каалагандай, өзүнө жаккан жашоо менен жашаган. Эми чачырап кеткен балдарын чогултуш үчүн Ыйса өлгөн эле. Бизди куткарып алганынын максаты чачырап кеткен адамдарды чогултуш үчүн.
Кудай бирөө, жалгыз дегенди билдирет. Бир рух, бир теңир, бир болуубуз үчүн бизди куткарып алган. Эфестиктерге жазылган кат 4-бөлүмдө ачабыз. Эфестиктерге жазылган кат 4-бөлүм 11-аят. Чоң окуйбуз. 11-аят. Бардыгыбыздын ишенимибиз жана Кудай уулун таанып билүүбүз бирдей деңгээлге жеткенге чейин. Бардыгыбыз ишенимибиз жана Кудай уулун таанып билүүбүз бирдей деңгээлге жеткенге чейин. Ишенген ишенимибиз жана таанып билген билүүбүз бир деңгээлге жеткенге чейин. Куткарылган адам өзү жеке жалгыз жеткилең гана болбостон, жыйын дагы жеткилең деңгээлге чейин жетет. Жеткилең болгонго чейин жетет. Азыркы учурда ар кандай конфессиялар, ар кандай агымдар өтө көп. Пасторлор дагы өтө көп, ишенген адамдар дагы өтө көп. Бирок ошолордун баардыгы бир боло алабы? Байыркы жашоодо Машаякка ишенген адамдарды канчалык кыйноо менен өлтүрүшкөн эле. Иудаизм жүйүттөрдүн ишенген ишеними, азыркы иудаизм Кудайга гана ишенет, Машаякка ишенишпейт. Байыркы келишимге гана ишенишет, жаңы келишимге ишенишпейт. Жаңы келишим туура эмес окутуу деп ишенишет. Азыр билесиздерби, машаякчыларга каршы канчалык куугунтуктарды жаратышат. Католиктер эң чоң күчкө ээ болгон бул католицизм. Католицизмдердин эң чоң падышасы ким? Рим папасы болуп саналат. Католиктер бардыгы бир Рим папасына баш ийишет, аны менен биригишет. Ошол католиктер каалашынча ишенген адамдарды өлтүрүп, өрткө ташташкан эле. Католиктер машаякчыларды жат окууга ишенген адамдар деп куугунтукка алышып өлтүрүшкөн эле. Мен болбогон иштерди эле өзүм ойлоп тапкан жокмун. Чынында тарыхта болуп өткөн нерселер. Католикке каршы чыккан адамдарды бардыгын кыйноо менен өлтүрүп келишкен эле. Католиктер канчалаган ишенген машаякчыларды өлтүрүшкөн. Азыр бир гана католицизм эмес, Машаякка ишенет деп канчалаган куугунтукка алышат, кыйнашат. Өлтүргөнгө чейин барышат. Кандай болгон күндө дагы эмне үчүн ишенген адамдар ар кандай, алардын ишенген ишеними башка болгондуктан, таанып билүүсү башка болгондуктан, таанып билүүсү башка болгондуктан бири-бирине каршы чыгышат. Бир боло алышпайт. Бардыгыбыздын ишенимибиз жана Кудай уулун таанып билүүбүз бирдей деңгээлге жеткенге чейин бардыгыбыз бир ишенимге, бир билимге ээ боло турган болсок, азыркы биздин жыйындардын саны 226 жыйыныбыз бар Кореяда. 80 мамлекеттен ашык мамлекеттерде 900дөн ашык биздин жыйындар бар. Саныбыз күндөн күнгө көбөйүп бара жатат. Ошол жыйындардын бардыгы бири-бирибизге көмөктөшөбүз, жардамыбызды беребиз, бир жыйынбыз. Бирок башка жыйындар менен эмне үчүн биз бир мамиледе боло албайбыз? Анткени алардын ишеними башка, биздин ишенген ишенимибиз башка, таанып билүүбүз башка. Алар бизди ушунчалык жек көрүшөт, бизди айыпташат, соттошот.
Биз эмне жөнүндө айтып жатканыбызды дагы изилдебестен бизди айыпташат. Ишенген ишенимибиз, таанып билген билимибиз башка болгондуктан биз бириге албайбыз. Бардыгыбыз жеке өзүбүз дагы жеткилең болууга аракеттенишибиз керекпиз. Андан сырткары жыйын дагы. Машаяктын денесин түзүүдө ыйыктарды кызмат кылууга жөндөмдүү кылуу үчүн деп айтылат. Андан кийин 15-аятты дагы окуйбуз. Тескерисинче чындыкты сүйүү менен айтып, бардык жагынан башчыбыз Машаякка окшошуп өсүшүбүз үчүн дайындадык. Биздин Машаяктын сүйүүсү аркылуу биз куткарылгандыктан бардык жагынан эми окшошуп, Машаякка окшошуп өсүшүбүз үчүн дайындады. Сүйүү жана чындык, чындык жана сүйүү жагынан өсүшүбүз үчүн ар дайым куткарылган адамдардын жашаган жашоосу, айткан сөздөрү бардыгы Машаякка окшош болушубуз керекпиз. Бардык жагынан башчыбыз Машаякка окшошуп өсүшүбүз үчүн биздин башчыбыз болгон Исага окшоп окшош болушубуз керекпиз. Биздин сүйлөгөн сөздөрүбүз, аткарган иштерибиз бардыгы Машаякка окшош болушу керек. Элчи Павыл эмне деп айтат? 1-Корунтуктар 11-бөлүм 1-аятта Машаяктан үлгү алгандай эле силер да менден үлгү алгыла. Мисал үчүн печенье формасы бар го. Ошол жака печенье салсаңыз, так эле ошондой формадай печенье чыгат. Машаякка окшош болгон элчи Павыл. Машаякка окшош жашоо менен жашаган элчи Павыл. Элчи Павылдын жашоосунда туура эмес нерсени таап алабызбы? Жаңы келишимдин 14 китебин жазган. Галатиялыктар 6-бөлүмдө элчи Павыл айтат: Машаяктын жараатын денемде алып жүрөм. Элчи Павылдын жашоосун карап көрсөк, элчи Павылдын жашоосу аркылуу Машаяк күбөлөндүрүлгөн. Машаяктан үлгү алгандай эле силер да менден үлгү алгыла. Акырындык менен Машаякка окшош жашашыбыз керекпиз. Куткарылганына бир нече жыл өтсө дагы анын сүйлөгөн сөзү өзгөрүлбөй, жашаган жашоосу өзгөрүлбөгөн болсо, анда ал адам эмне кылышы керек? Демек, ал адам куткарылбаган же болбосо куткарылган күндө дагы бир нерседе туура эмес жашап жаткан адам. Руханий жашоодо туура жашаш үчүн тынымсыз ал сыйынышы керек, сөз угушу керек, үйрөнүшү керек, мамилелешүүдө болушу керек. Куткарылдым деп шунчалык жакшы сөз менен айтат, бирок анын жашоосу куткарылган адамдын жашоосуна дал келбесе, анда кандай болуп калат? Биз тескерисинче акырындык менен Машаякка окшош болуп жашоо менен анан Кудайдын астына келишибиз керекпиз. Кореядагы кореялык цикада 9 жыл өткөндөн кийин ал куртка айланат. Ага да керектелүүчү бир процесс болуп өтөт. Ошол процесс болгондон кийин куртка айланып, анан асманга учуп кетет. Америкалык цикада 17 жыл өткөндөн кийин гана куртка айланат. Личинкасы. Анан бир жума жашайт дагы, андан кийин өлүп калат экен. Ошол цикада куртка айланганга чейин биздин жашообуздагы, биздин ойлогон ойлорубуз, жүрөктөрүбүз дагы Машаякка окшош жашоо менен жашашыбыз керекпиз.
Ал жашоого бизди ким үйрөтөт, ким жетектейт? Ыйык рух өзү жетектейт. Ыйса Машаяк келген күнгө чейин биз ошол өзгөрүүлөргө ээ болушубуз керекпиз. Жекшембе күндөгү сөздөрдү мен батыраак эртерээк бүтөйүн деп чечим чыгардым эле. Мен айта турган сөздөрүм дагы өтө көп. Аларды кийинки жумада уланталы деп коюп коеюн дагы бир жерди ача кетели. Эфестиктерге жазылган кат 3-бөлүм 18-аят. Эфестиктер 3-бөлүм 18-аят. Ошондой эле сүйүүгө тамырланыштын жана негизделиштин баардык ыйыктар менен бирге. Ушуга чейин окуйбуз. Баардык ыйыктар менен бирге Машаяктын сүйүүсүнө адам жалгыз эч нерсе кыла албайт. Машаяктын сүйүүсүнө ээ болуу менен бирге сөз менен жеткире алгыс Машаяктын сүйүүсүнө ээ болгонбуз. Сүйүү менен айтып бүтө алгыс Кудайдын сүйүүсү. Айкаш-чыгаштагы сүйүү. Таң калыштуу, керемет сүйүү. Баардык ыйыктар менен бирге Машаяктын сүйүүсүнүн кеңдигин, узундугун биле алабыз. 1-Кориндуктар 13-бөлүмдө жазылгандай, сүйүү кандай эмне деп айтылат го? Ошол Машаяктын негизги сапаттары. Кудай God is love. Кудай сүйүү. Кудайдын кандай сүйүүгө ээ экендигин биз жазуу аркылуу биле алдык. Ошондуктан баардык ыйыктар менен бирге Машаяктын сүйүүсүнө ээ боло алдык. Сүйүү. Жалгыз адам сүйүү деген китепти, романды окуп, эшиктерин жаап алып окуду деп элестетелик. Мен окуп көргөн эмесмин, бирок бир автор бар экен, ошол сөз сүйүү жөнүндө китеп жазат экен. Ошол китепти эшиктин баарын жаап алып отуруп, сүйүү жөнүндө окуп бүткөндө сүйүү эмне экендигин түшүнө алабы? Сүйүү деген нерсени сүйүп көрүү менен адам таанып биле алат. Сени билген күндөн тарта сүйүүнү дагы биле баштадым. Сүйүүнү билгенден баштап бакытты дагы биле баштадым. Сүйүүнү сүйүп көргөн адам гана биле алат. Сүйүү аткарылган жерде сөз түрдө кубаныч дагы аткарылат. Жалгыз адам эч нерсени сүйө албайт. Сүйүүнүн анык негизги маанисин түшүнө дагы албайт. 19-аятта анын кеңдиги, узундугу, тереңдиги, бийиктиги эмне экенин түшүнө алышыбыз үчүн, таанып билишибиз үчүн океандан дагы терең, асмандан дагы бийик Кудайдын бизге болгон сүйүүсү. Ошондойбу? Сүйүүнүн кеңдиги, узундугу, баардык адамдарды кучагына ала турган Кудайдын сүйүүсү, узундугу, Кудайдын сүйүүсүнүн чеги жок. Бийиктиги, жылдыздардан дагы бийик болгон Кудайдын сүйүүсү. Тереңдиги, тозоктун түпкүрүнө чейин бара турган күнөөкөрдү сүйө ала турган Кудайдын сүйүүсү. Кеңдиги, узундугу, тереңдиги жана бийиктиги эмне экенин түшүнө алышыңар үчүн, акыл жеткис ошол сүйүүнү таанып билишиңер үчүн Кудайдын толуктугу биздин жүрөктөрүбүздө аткарылат. Ыйык рухтун толуктугу Кудайдын сүйүүсү менен толот. Түшүндүңүздөрбү? Ошол биздин руханий жашообуздагы эң негизги Машаякка окшош болуп жашаган жашообуз. Ошол нерсеге бизди жеткире турган нерсе бул ыйык рух болуп саналат. Ошол себептер менен ыйык рухтун
жетеги менен жашоо бул эмне экендигин үйрөндүк. Ыйык рух биз аркылуу кандай иштерди аткарат? Ошол жөнүндө сөзсүз түрдө биз дагы кененирээк билишибиз керекпиз. Ал нерсени сактап жашаганга аракеттенишибиз керекпиз. Сактап гана тим болбостон биримдикте болгон баардыгыбыз сүйүүнү дагы жеткилең кылганга аракет кылышыбыз керекпиз. Анын баардыгы Кудайдын толуктугу аркылуу аткарылат. Түшүндүңүздөр да? Мен жакшы айтышым керек эле. Ыйык рухтун жетеги менен жашоо мындан ары дагы жакшы үйрөнөбүз. Жөн эле куткарылдык, жогорудан төрөлдүк деп эле өзүбүз мактанып, оозубуз менен эле кыйратпастан, анын баардыгы иш жүзүндө сөзсүз түрдө аткарылышы керек. Биз эч качан эки жүздүүдөн болбошубуз керекпиз. Чогуу сыйынабыз. Биздин ырайымдуу Кудай Ата, сиз белгилеп койгон дүйнөнүн акырында дүйнөнүн көптөгөн адамдардын ичинен бизди куткарып алып, бизди айырмалап ыйыктагандыгыңыз үчүн ыраазыбыз. Биз Кудайдын эң эле улуу кымбат белегине ээ болгон адамдарданбыз. Ыйык рухка ээ болгон адамдар катары дүйнөнүн акырына чейин, жашообуздун акырына чейин бир гана чындык менен жетектегендигиңиз үчүн ыраазыбыз. Ыйык рух биздин жүрөктөрүбүздү, биздин ойлорубузду, биздин жашообузду жетектеп, биримдикке чакырган, биримдикти ар дайым жыйындын ичинде сактап жашаганга жардам берүүңүздү суранабыз. Сиздин ар бир иштериңиз биз аркылуу аткарылсын. Баардык нерсени сиздин колуңузга тапшыруу менен куткаруучубуз Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Аминь.